Салам достор, барыңардын кутмандуу, жагымдуу күнүңүздөр менен. Мен адаттагыдай өзүмдүн жаңы чыгарылыштарымды баштап атам. Бул чыгарылыштарды интервью деп койсок болот, подкаст деп койсок болот. Кыскасы баардык жака төп келишип, анан төп келишпейт дагы. Бүгүнкү чыгарылыштын атайын бир элге пайда келтирейин, элге пайдалуу болсун деген сыяктуу максаттары дагы жок. Бул жөн гана сүйлөшүү, маек жана ошол маектерди архивге, кийинкиге сактап коюу максатында тартылып атат да. Жөн эле ушул студенттик маалдагы ой толгоолор, студенттик маалдагы жашоолор, чет өлкөдөгү студенттин жашоосу, ой пикирлери кандай болот, ошолор боюнча бүгүн сурап, маектешип, кенен маалымат алганга аракет кылабыз. Кыскасы мындай жөн эле маек, жөн эле эки студенттин маеги болмокчу. Эгер сиздерге кызыктуу болсо, эгерде силерге жаккан болсо, жөн эле көрүп, биздин ой жүгүртүбүз кандай экен баамдап, ката кемчиликтерибиз болсо айтып, келечекке болгон кеңештериңер болсо, жөн эле сунуш, ой пикирлер болсо жазып, ушинтип калтырсаңар болот. Бүгүнкү жөн эле маегибизге кош келдиңер. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын алгачкы коногу, алгачкы мейманы дейинчи Элистан Камчыбеков досубуз. Бул азыркы учурда Турцияда окуп атат. Турцияда 1-курстун студенти. Ошол Элистан менен маек алып көрөйүн. Элистан жашоого кандай көз карашта карайт, ой пикирлери, ой толгоолору кандай максаттары бар, өтмүшү кандай, келечеги кандай болот, кандай күтүүлөрү бар деги эле ошол жөн эле мындай маек сыяктуу кылып Элистан менен сүйлөшүп көрөлү. Биздин бүгүнкү коногубуз жана айтып кеткендей эле Элистан Камчыбеков досубуз. Бул Турцияда азыр жөнөкөй бир бизге окшогон бир студент бала. Буга мен суроолорду айткан эмесмин. Кандай суроолор келет деп өзүнчө толкундангандай болгон. Бирок азыр биз күтүүсүз мындай жөн эле даярданбаган жөнөкөй бир маек сыяктуу суроолор менен сурап, Элистанды мындай ой толгоолорун, студенттик пикирлерин архивге калтырганга аракет кылабыз. Алгач эле Элистан өзүңү таанытуудан башта. Анткени мен таанысам, бияктагылар тааныбашы мүмкүн. Өзүң кимсиң, каяктын кулунусуң, каякта төрөлүп, каякта окудуң, ушул жолго чейин кантип каяктардан келдиң, нелерди жашадың, ой пикирлериң, өзүң жөнүндө маалымат. Барыңыздарга салам. Мен Элистан. Өзүм негизи Ысык көл облусунда, Каракол шаарында чоңойдум. Негизи туулуп өскөн жерим Ак Суу району, Акчи айылы. Акчи айылында 3-класска чейин окуп, ошол жакта чоңоюп, андан кийин 4-класста уже шаарга көчүп келгенбиз. Ошо 4-класстан бери 11-класска чейин ушу Каракол шаарында чоңойдум. Ошо өзүм дагы Токтогул Сатылганов мектеп-интернат лицейинде окуп бүтүргөм. Бул аябай чоң, башка мектептерден айырмаланып турган мектептердин бири болчу. Интернат деген атын алган. Ошону бүтүрдүм. Ошондон кийин эле Турцияга биринчи жолу Сакайра шаарына тапшыргам. Ошо Сакайра шаарында өзүмдүн 1 жылдык турецкий тил үйрөндүм. Ошол жерде 1 жылдык. Андан кийин кайра кесибимди алмаштырып, ал Сакайра шаарында мен халыкла илишкилер деген направлениеде болчумун. Андан кийин ал направление өзүм тандабай эле компания аркылуу тапшырып, ошол жака өтүп кетип, ошол жакта окуп калгамда 1 жыл ошо тил окуп турайын деп эле Сакайрага келгем. Былтыр. Ошол жакта 1 жыл окуп, Андан кийин өзүмдүн кесибимди, направлениямды
алмаштырып 4 жылдык туризм менеджментке. Азыркы учурда ошо туризм менеджментте окуп жатам. Буюрса биринчи курспуз Марлен экөөбүз тең. Алгачкы университеттеги жашообуз башталып уже жарымдап калды. Буюрса биринчи семестрди аяктадык. Буюрса жакшы болуп атат. Экзамендер быйыл экинчи экзамендерди да бүтүрдүк, буюрса жакшы болду деп. Экзамендер негизи Кыргызстандын университеттерине караганда өтө айырмаланып турат. Оорчулук жагынан оор эле. Биякта системасы да мисалы ар кайсы университеттики ар башкача, бирок ошо именно 9 июльдүкү системасы башкачараак. Бул негизи системаны көп студенттер жактыра бербейт. Аябай бир башкача түшүнүксүз системасы бар деп айтышат да. Негизи бул туура эле система деп ойлойм мен. Баарын ачык айкын эсептеп чыгарып, өзүнүн билимин текшерип чыгарып берет да бул системада мисалы. Ошо экзамендер негизи кыйын. Мисалы Кыргызстанда көчүрүп, тияктан алып, бияктан алып өткөндөр бар го, мисалы Кыргызстан университеттеринде. Бияқта андай жок. Экзаменге кирдиң, 2-3 мугалимдерди текшерип карап турат. Бардык өз күчүңдө да, өзүң окуп, өзүң өтүшүң керек. Ошо. Жакшы. Ысык көлдөн болосуң, кадимки эле айылдын мектебин бүтүп, Турцияга башка адамдар сыяктуу эле өтө чоң амбицияларың менен келип калдың болушу керек деп ойлойм да. Эми мындай Турцияга чет өлкөгө келген бир айылдык мектепти, жөнөкөй мектепти бүткөн бир баланын мындай аябай чоң амбициялары, кыялдары болсо керек деп ойлойм да. Жашоодогу максаттарың эмне? Келечекте ким болгуң келет? Эмне ийгиликтерди жараткың келет? Өзүңдү мындай келечекте кантип элестетесиң? Кыялдарың, максаттарың боюнча айта кетсең. Негизи мен ошо Турцияга тапшырып, кандай эмне себептен, эмне түрткү болду, ошону айтып берейинби? Кантип келип калганын. Ошондон баштайын дейм да. Мисалы, жок, мен 10-класста окуп жүргөндө, мен негизи чет мамлекетте окуйм, ушундай ойлорум такыр жок болчу да. Анан негизи 10-классты бүтүп, ошонун жайында папам менен бир стройка кылыппы, бир стройка кылып атканбыз, забор түзүппү, ушундай жумуш жасап атканбыз. Анан эле мамам келип айтып калган. Ошо Турцияда арзан окуулар бар экен деп ошону ойлонуп көрбөйсүңбү деп ошону биринчи айтып кеткен. Ошо мамамдын сөзүнөн кийин уже ойлоно баштадым да мен. Эмнеге мен чет мамлекетте окубайм? Эмнеге чыксам болбойбу деп ошондо ушу мамамдын сөзү түрткү бар. Ошондон баштап, 10-класстан баштап бүткөндөн кийин ойлоно баштадым чет өлкөнү. Именно Турция деп башка мамлекетте көптөр ойлонгон жокмун. Именно Турцияга барып окуйм деп ойлонуп баштадым. Негизи мен башында архитектор болом дешимде, архитекторду окуйм деп жүрдүм көп убакыт. Неге дегенде мен мектепте окуп жүргөндө черчениядан жакшы болчумун да, черчениядан жакшы, черчения кызыгып, чийген, сүрөт тарткан нерселерге кызыкчумун. Бирок андан кийин издештирип, негизи мен өзүм тапшырып өзүм өтөйүн деген, бирок өзүм издештирдим да Турцияга университеттер кантип тапшырылат, кандай болот, ар кандай студенттердин видеолорун көрүп, анан ошондо архитектору мисалы интернеттерден карасам көптөр актуальный эмес го деп ойлоп түшүндүм. Кайсы профессиялар актуальный деп анда издеп, ошондо негизи туризм деп карап калгам да. Мисалы өзүм да Ысык көлдө жашагандыктан мисалы туризмге, Ысык көлдө туризмге да байланыштуу көбүрөөк депчи. Ошон туризмди окусам деп ойлонуп баштап, ошо туризмге тапшырайын деп туризмге тапшырып калгам. Туризмге тапшырып, буюрса окуп атабыз туризмде. Буюрса туризмди бүтүргөндөн кийин ушу мен алдыңкы пландарым Турцияда негизи иштеп, туризм тармактан иштеп, бир аз башка мисалы отелдерде иштеп, практикаларды кылып, ошентип опыт алайын деп алып биринчи опыт алып, анан бизнес тармагына кетейин деп атам.
Ушу башында туризм менен, отельде гид, турлар менен иштешип, опыт алып, туризмдин системасын түшүнүп, ошентип иштеп опыт алып, андан кийин ушу бизнес тармагына кетейин деп атам. Азыр ошо негизи өзүм да бизнеске кызыгам. Бизнести изилдеп, бизнести окуп, ушу бизнесим негизи туризм тармакка байланыштуу болот. Вилла, отель, ошо туризм ысык көлгө мисалы көбүнчө Караколго ачайын деп атам. Караколдо көп нерселер жаңыдан башталып келатат. Ошо Караколго ачайын деп ушу бизнес тармакта болот кийин алдыңкы пландарым. Ошол. Демек, туризм тармагында бизнес кылгың келет. Эң алгачкы жолуңду, эң алгачкы бизнесиңди ошол Караколдон баштагың келет, бизнес, туризм тармагында бизнес кылып. Өзүңдү 10 жылдан кийин кандай элестетесиң? Ошол максаттарыңа 10 жылдын ичинде жетесиңби, жетпейсиңби? Жетсең канчалык деңгээлli ишке ашкан болот? Мындай өзүңү кандай элестетесиң да 10 жылдан кийин сен ким болосуң, каерде жүрөсүң, эмне кылып аткан болосуң? Ошол боюнча айтсаң. 10 жылдан кийин мен университетти бүтүп уже мен ушу жаңыдан бизнес ачып, ушу жаңыдан бизнестин аркасында чуркап аябай иштеп жүргөнүмдү элестетем. Мисалы азыр 10 жылдан кийин десе, мисалы азыр 4 жылым университетке кетсе, да 1-2 жылдарым ушу тиякта иштеп опыт алып, ушинтип жүрүп, анан жаңыдан бизнес тармакка ачып, изденип, өзүмдүн бизнесимди, предпринимательствону издеп, ушинтип жүргөнүмдү элестетем. Мисалы жаңыдан ачылып келатканым, өзүмдү өнүктүрүп келаткан жылым ошо 10 жылдан кийинчи. Ошентип элестетем. Негизи ошо мен окуган мектепте, лицейде биздин Алтынбек Дүйшеевич деген агайыбыз бар болчу, директор. Азыркы учурда Бишкекке которулуп кеткен. Мурдакы учурда директор болчу. Ошол агайыбыз мисалы класстан баарыбызга эссе жаздырып чыккан да. Өзүңөрдү 10 жылдан кийин кантип элестетесиңер деп. 10 жылдан кийин каяктан көрөсүңөр деп. Баарын жаздырып, бардык окуучуну. Анан өзүн мисалы ошо мектепте эле сактап койчу да, мисалы 10 жылдан кийин келип окуйсуңар депчи. Ошондо деле мен жазчумун негизи. Жазгам да, ошо эсимде да эмнелер жазганым. Анда уже Турцияга кетем деген ойлорум, туризм тармакта иштейм, туризм тармак менен кетем деген ойлорум бар болчу ошондо. Ошондо калыптан ошондо мындай келаткан болчу да ойлорум. Ошондо жазгам мен, Турцияда окуйм, Турцияга тапшырам, туризм тармагына депчи. Туризм тармагына, ошо туризм менеджменти, бизнес тармагына деп. Негизи туризмде мисалы башка бөлүмдөр бар, туризм рехберлик деген бар, мисалы гид депчи. Жөн гана ошо гид болосуң, менеджмент деген ошо бизнес тармагына, ошо именно бизнес тармагы деп, менеджмент тармагы деп тандап ошону жазгам да, ошол эсимде да дагы эле. Ошо азыр дагы 10 жылда мен ошо бизнес тармагын ачып ушинтип элестетем. Өзүңө ошо 10 жылдын ичинде бизнеске жаңы кирип калган, жаңы бизнес баштап аткан адам катары элестеп эткенсиң, Жакшы. Биз азыр эми алдыга кетип атабыз. Алдыга болгон пландар, максаттар тууралуу сүйлөшүп атабыз. Анан бирок мындай тарыхты билүү, аркага көз чаптыруу деген сыяктуу түшүнүктөр бар го. Мен ошого токтолгум келип атат да азыр. Өзүңдүн жаштыгыңда эми баары эле ката кетирет, өкүнөт. Кандай каталарды кетирдим деп ойлойсуң? Кандай каталарды кетирбешиң керек эле? Мисалы 9-чу, 10-чу, 11-чи класста мектепте окуп, жаңы эс тартып, ак караны ажыратып, жашоонун мындай жашоону түшүнө баштаган маалдарыңда кандай каталарды кетирдим деп ойлойсуң? Именно ошол 5 жыл дейли, 5 жыл мурунку өзүңө кандай кеңештерди берет элең? Кандай каталарды, кемчиликтерди кетиргениң үчүн азыр бир аз өкүнөсүң? Эми ошол маалдарда могул каталарды кылбасам жакшы болот эле, моундай кылып, же могул тилдерди үйрөнүп, могул илимдерди окуп, могул багытка кетсем, даярданып баштасам жакшыраак болот эле деген сыяктуу кайсыл каталарыңа өкүнөсүң, кандай кеңештерди бересиң өзүңө 5 жыл мурунку? Мектеп учурунда окуп жүрүп, мен негизи эс тартып баштаганым 5-6 класстарда да.
эң өкүнгөн нерсем ушу мен жакшы окуган эмесмин. Кагаз жүзүндө 4-5 болсо дагы мен өзүм мындай окуучу эмесмин да. Көчөдө жүрүп балдарга кошулуп, өзүм райондогу мектептеги балдарга кошулуп, мектеп сабактан кетип калып ушундайлар көп болду. Көп деле окуган жокмун, айрыкча математиканы окуган эмесмин. Ошондон аябай өкүндүм, математиканы ушу убагында окуп бир нерсени түшүнө албай депчи. Ошо азыр ушу математика аябай керек болуп атат. Азыр канча окусам да, мисалы мурдакта кире албай атам эримечи. Ошо математиканы баарынан да көбүрөөк окуп коюш керек болчу. Негизи математика жагабы сага окуган? Же мындай керек окушуң керек болгон үчүн эле окуйсуңбу же негизи сабак окуган жагабы математика? Негизи математика мага жакпайт. Мен азыр ушу керек үчүн эле окуп атам. Керек үчүн эле окуп ушинтип жүрөм да, негизи математика жакпайт негизи. Жакпайт, Бирок бир нерсени эсептеп, мисалы ошондойлорго жардам берет. Ал нерсеси чыгат, бирок математикага терең кирип, негизи математиканы оролоштурган x-y эле го. Ошонусу математика негизи жактыра бербейм да. Көп мурда окубагандыкы го дейм. Ушу мурда окуп баарын түшүнүп келгенде может азыр жагып калмак. Ушу мурда көп окубай, көчөдө көп жүрүп калганбыз, ошонун кесепетинен азыр ушу математика жакпай калды деп ойлойм да. Өзүңө кеңештериңи ойлонуп көрсөң, эмне кеңеш берет? Мен азыркы жаштарга кеңешим мектеп учурундагы нерселерди, темаларды, айрыкча математиканы жакшыраак окуп алгыла. Ушундай чет мамлекетте окуйм, эл көрүп ушу алыстарда окуйм, башка мындай күчтүү университеттерде окуйм десеңер, обязательно бул математика, мектептеги учурдагы илим, билимдер керек болот сөзсүз түрдө. Өзүңө кеңеш. Өзүңө ошентип айтмаксың, Мен өзүм ошентип айтмакмын, мурда окуп койсом болмок деп. Мен негизи үйдөгүлөр көп айтчы мага. Окуу керек болот, математиканы окуу депчи. Аны бир өз ичимен ойлочумун, мындай керек болсо дагы өкүнүшүм мүмкүн. Өкүнөм. Бирок ошентсе да кылган жокмун да. Өкүнөрүм билип жүрдүм, бирок кылган жокмун. Азыркы кеңешим, азыркы университеттеги болуп аткан нерсени убагында үйрөнүп билип алып, кийинки да 3-чү, 4-чү да алдыга кеткенде, мисалы, өзүм бизнес ишинде дагы билбей калбан, азыртадан үйрөнүп, өзүмө кеңешти, азыртадан үйрөнүп, өзүңдү өнүктүрө бер дейт элем. Өзүңө билимге, сабакка, өзүн өнүктүрүүгө көбүрөөк көңүл бур деп өзүңө ошентип кеңеш бересиң, Өзүң билимиңе өзүңө өнүктүрүү жасаш керек да, өзүңө бир нерселерди, жаңы нерселерди, активдерди алып келип өзүңөчү. Жаман мисалы привычкаларды таштап, жаман адаттарды, жаңы нерселерди өзүңдүн мисалы мээңди өнүктүрүү керек да. Азыркы мисалы бияка келип окуйм дегендер бар го, мисалы Турцияга келип, мисалы каражат менен материальный жактан, акча жагынан кыйналып калып, анан биякта иштей коем, иштеп заодно окуу менен да окуп кете берем деген ой менен келиши мүмкүн. Антсе да болот негизи. Иштеп, окуу менен да окуп, бирок анткени студенттерге кыйын болот да, мисалы кечинде мисалы жумушта иштесең, эртең менен университетке барып окууңду окусаң, кыйыныраак болуп калышы мүмкүн да. Мен келгенде ошо материальный, моральный жактан даярданып келгениңерди келгиле деп айтам да, мисалы. Өзүңөрдү даярдап келгиле депчи, материальный, моральный жактан. Сен азыр өзүңө кеңеш беришиң керек. Мындай суроо. Азыр сен өзүң мындай өзүң издеп атасың, өнүгүп атасың, билим алып атасың, университеттин сабактарынан сырткары кандай билимдерди алып атасың? Нелерди окуп атасың? Каяктардан да кошумча маалымат алып өзүңдүн келечегиңди издеп атасың? Мен азыр орусча китептерди окуп атам. Орусча китептерге басым жасап атам. Китептерим да бизнес тууралуу. Мисалы жетишкен успешный адамдардын китептери. Мисалы атомный привычкини азыр жарымдап калдым. Богатый папа, бедный папаны мурда окуп баштап жүрүп окубай калгам. Ошону азыр бүтүрдүм ошону. Азыр ошо атомный привычкини окуп атам. Кыргызча китептен окудум. Бирок эң азыр көп басым жасап атканым орус тили. Орусча китептен, орус тилимди мындай өзүм өнүктүргүм келип атат да. Орус тил билем, бирок мындай сүйлөөдө дачы. Свободно сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Мен мурда деген ушу көп практика болгон эмес. Чөйрөмдө көп орусча сүйлөгөн адамдар көп болгон эмес. Жалаң кыргызча болуп окуганда кыргызча бүтүп кыргызча болуп жүрдү. Ошон үчүн мисалы орус тилден сүйлөгөндөн бир аз кыйналып атам. Ошонун үстүнө иштеп, азыр китептерди окуп, орусча сүйлөп
өзүмөн өзүм видео түшүрүп тартып сактап коет атам. Өзүмөн өзүм видеодо канча ката сүйлөсөм дагы орусча сүйлөп орусча үйрөнүп атам да. Ошо башка эмнеди айтам? Башка сурай берейин анда. Башка сурай берейин. Мындай дедиң да. Мен азыр өзүмдү бизнес жаатында көрөм. Бизнес тармагында иштегим келет. Өзүмө мындай жолдор менен өнүктүрүп атам депчи. Активдүү өнүгүү жолунда экенсиң, өзүңдүн үстүңдөн активдүү иштөө жолунда экенсиң. Мындай суроо кызык болуп атат. Сен өзүңү чындап таптыңбы? Сен ичиңдеги мындай суусап турган, ичиңде каалап могул болгум келет, могул мындай болгум келет, мен 10 жылдан кийин мондай Элистан болгум келет деген сыяктуу каалоолоруңду сен айткан бизнес толуктай алабы? Мындай сен толук ишенимдүү түрдө айта аласың, мен келечекте сөзсүз түрдө бизнесмен болом. Мен азыр айткан максаттарыма сөзсүз түрдө ушул эле жетем деп же мындай жолуң түз кетип аткан жериңен башка жака бурулуп көрсө бизнесмендик эмес экен. Менин жолум деген моундай жолдор экен. Мен деген могу кесиптин ээси болушум керек экен деп мындай жолуң бурулуп кетиши мүмкүнбү? Азыркы айтып аткан максаттарың, келечекке койгон пландарың менен сен өзүңдү 100% монтип таптым, мен ушуга кошулам, өзгөрүп кетпеши мүмкүн. Мүмкүн эмес өзгөрүп кетиши деп мындай ишенимдүү түрдө максаттарыңа так түз айта аласыңбы же өзгөрүп кетүү ыктымалдуулуктары барбы? Суроомду түшүндүң да, узак суроо болду. Мисалы 10 жылдан кийин же 20 жылдан кийин биз бизнесмен Элистанды эмес, мүмкүн жазуучу Элистанды, мүмкүн пилотту көрүп калышыбыз мүмкүнбү деген сыяктуу мындай ойлор да, суроолор. Негизи мен азыр өзүмдү таптым деп 100% айта албайм. Өзүмдү таптым, бирок 100% эмес да. Мисалы дагы жылдар өтүп, убакыт өткөн сайын өзгөрүшү мүмкүн менин ойлорум. Бирок бизнес тармакта мен айта алам, ушу бизнес тармактан башка өзгөрбөйт деп. Мисалы бизнестин башка түрүнөн ичине башка бир направленияда өзгөрүшү мүмкүн бизнесин. Бирок именно бизнес тармактан өзгөрбөйт го деп ойлойм. Азыр өзүмдү таптым бизнеске деп, өзүм бизнеске баарын даярдап, өзүм жаккан иш да ушу бизнесчи. Мурда ойлочу эмес, бирок азыр аябай таасирленип атам бизнестен. Ушу бизнестен өзгөрбөйт го деп ойлойм мен. Кепилдик бере алам мен буга. Так, именно бизнес. Бирок бизнестин направлениясы өзгөрүшү мүмкүн. Дагы эмне деген нерсени үйрөнө элекпиз, эмне деген нерсени биле элекпиз. Может дагы алдыңкы жылдарда билип үйрөнүп калсак, может ойлорубуз өзгөрүп кетет башка тармактарда. Бирок келечекте өзүм эртеби кечпи бирок ушу бизнес тармакта бизнестен көрөм. Жана ошол бизнес жаатына өзүңдүн каалоолоруңа жетиш үчүн, ошо бизнеске койгон максаттарыңа жетиш үчүн азыр толук аракет көрүп атасың. Анан өзүңү издеп, азыркы учурда тапканың мындай бизнес болуп атат жана буга ишенимдүү түрдө айта аласың. Ооба, ишенимдүү түрдө айта алам мен бизнес болуп. Элистан, сага кийинки суроо болсун. Азыр мына Туркияда окуп атасың, студент болуп, уже 1 жыл болоюн деп калды. Жок, сен 2-чи жылың кетип атат да, биякта болгонуңачы. Анан Туркияда окуган жактыбы? Чынын айтчы, мындай жашырып, шаблонго салып эмес, болгондой кайгы жакты, эмнеси жакты жакса. Ошо жакпаган жактары, эгерде ушундай акылың болсо, onu бир бүтүп атканда кайра кайтылып ушул күндөргө келет белең же башка жолду тандайт белең? Мындай ыраазысыңбы Туркияга келгениңе же мындай башка бир нерселериң барбы? Мындай шаблонсуз ачык айтчы. Шаблонсуз ачык айтып берейинби сага? Айтчы. Чындыкты уккум келип атат. Аны чынын айтканда мен бияка Турцияга келгенде аябай башкача элестеткем.
мындай Турция десе эс алуу, узун үйлөр, аябай элестер келет го мисалы. Вау, Турция десе депчи. Ошондо элестетип аткам. Бияка келдим. Ожидание реальность болду чынында. Реальность болду. Болду. Мен күткөндөй болгон жок. Негизи ооба бар жакшы жерлер, бирок именно мен Сакайрага барган үчүн. Сакайра бул кичинекей шаар да. Мисалы чоң деле мегаполис шаар эмес, кичинекей эле шаар мисалы. Бирок бир жакшы жер Стамбулга жакын болчу. Стамбул мисалы өзгөрүп билгендер жакшы именно Стамбул эле. Бирок Сакайра кичинекей шаар болчу, мисалы Бишкектей эле шаар болчу да, анан мен жаңы келгенде ушундай шаарда жашайм бекен, кичинекей шаарда. Бишкек эле го деп ушинтип жаман болгом негизи. Анан ошо Сакайрада аябай жаман болуп жүрдүм негизи. Турцияга келген деген сөз эле бар да, бирок ощущение такыр болгон жок менде. Өкүнүп жүрдүм. Келгениме өкүн жокмун, бирок жаман болуп жүрдүм иши. Бирок мен Бишкекте калсам деле эмет мындай. Именно Бишкекте калсам өкүнөт белем деп коем да. Бишкек мисалы азыр деле өкүнбөйм бияка келип окуганыма. Именно окуу тармагына мисалы Измирге келдим. Измир Сакайра башка шаарга караганда бир топ жакшыраак да. Азыр мен именно Турцияга келгенде тапшырганым ушу азыркы факультетте окуп атканыма эч өкүнбөйм. Ыраазымын ушул жака келип, рас эле келиптирмин. Сакарияда жүрдүң. Измирге келдиң, ананчы? Мындай жалпылап алып караганда Измирге келгенден кийин деле жактыбы? Измирге келгенде ойлоруң өзгөрдүбү эле? Дагы деле ошол жаңы келгенде эле өкүнүп жүрөсүңбү? Мындай башка ожидание реальность болуп дагы деле жакпай. Жок, азыр жагып атат мага. Жагып атат. Жагып эле атат. Себеби мурун Сакарияда болсоң жакпай атат болчу. Азыр Измирге келдиң, жагып атат. Неги Сакайрада жүргөндө мен ортодон да бир Измирге келип кеткем кышкы каникулда. Сакайрада мисалы кышкы каникул болот го. Ошондо Измирге келип, Аланияга барып, ушуну көрүп кеткем Измирди. Измир жаккан мага. Кадимкидей жагып калып, Сакайрага караганда жакшы шаар экен, чоң шаар экен. Көп деле ызы чуу эмес Стамбулга карагандачы. Стамбулга да болгом, Стамбулда деле мисалы жашаш деле аякта көп деле мүмкүн эмес. Айрыкча мисалы студенттергечи. Көп мисалы пробка, кишилер көп ошондой. Бирок Измирде андай эмес да. Измирде киши көп, бирок анчалык деле көп сезилбейт да. Жакшы, уютный шаар мен үчүн. Бирок биякта менталитети, адамдары бир аз башкачараак. Башкачараак дегенде жаман жака. Жаман жака. Мисалы более бир европейский стиль ушундай сыяктуу болуп кеткен да. Измирде. Мисалы кыздар ачык кийинип дегенде ошондойлор Измирде көп мисалы. Аны мага мисалы Сакайрада окуп жүргөндө эле айтканда, түрк досторум бар болчу, түрк байкелерим. Ошолорду айтчы мисалы мен Измирге которолоюн деп атам, Измирге тапшырайын деп атам деп айтканда, алар айтчы, эмнеге Измир, башка жерге тапшырбайсыңбы? Бузулган шаар деп ушинтип айтчы да. Мен бузулганды карап элем, мен шаардын коздугуна карап эле кетем деп эле айтып койчумун. Тигилердин көзүнчө ооба эле дечи. Тапшырып көрөм, может өтсөм өттүм, өтпөсөм жок, может башка жака, может Эшшехирге деп айтчым да. Бирок ичимде Измирде келем деген ниеттер бар болчу. Измир жагып. Ошентип эле келгем. Бияктагы Измирдин жаштары, балдары, адамдары деле ошондой айтат экен. Башкаларга караганда бияк айырмаланып турат деп мисалы. Измир башкачараак, мисалы понятиялары мисалы башкачараак депчи. Жаманыраак жака. Американский кыздар, балдар бар го, типа ошондой сыяктуу. Эми ал деген ар ким оюну ар кандай өзгөрөт деп ойлойм да. Мисалы башкалардын көзүнө жаман болсо, ал жасап аткан адамдардын көзүнчө туура. Башкалар аны капырчылык, бузулгандык деп эсептесе, кээ бирөөлөр аны өнүккөн, цивилизациялуу шаардабыз, мындай жөн эле жүрө бербей биз эркиндик менен өнүгүп атабыз деген сыяктуу ар кандай ой пикирлер болушу мүмкүн. Бирок сен айткандай көпчүлүк Измир эркиндикти, ачык-чачык жүргөндү, оюн зоок менен, тамаша менен жүргөндү тандаган үчүн ошондой ар кандай каршы пикирлер бар экен. Айтчы эми мындай Турциянын сага жаккан 3 жагы аргументтер менен мол болгон үчүн мага жакты. Жакпаган 3 жагы аргументтер менен. Мындай Турциянын 3 плюсу, 3 минусу дегендей элечи. 3 плюсу, 3 минусу. Эң биринчи плюс бул окуусу го дейм. Окуусу.
окутат да. Мисалы Кыргызстанда окубай мындайлар бар го. Бул жакта действительно окутат. Окусаң окуйсуң. Бардык нерсе бар, бардык нерселер каралган, удобный бүт нерселер колдонгонгочу. Ошол жагы плюс окуусунан. Минус жактары жок, окуусунан 3 плюс. Экинчи плюсу мегаполис, чоң шаар. Именно Измир. Именно Измир жөнүндө айтып атам да. Чоң шаар, көп нерсени көрөсүң, кооз. Мисалы күлүп жыргайм десең көп нерселер бар, ошолорго барасың. Деңиз мисалы үчүн. Төрт тарабы деңиз, ошолорго барасың. Бул экинчи плюсу. Үчүнчү плюсу мен үчүн плюс болгон келгенинде көп таанышым бар азыр. Көп таанышым, көп досторду жолуктурдум. Сакарияда көптөгөн тааныштар азыр дагы жатаканада ар кайсы мамлекеттен келген балдар бар. Ошолор менен таанышкан, ошолор менен дагы мамиледе болуп, мисалы дагы да сүйлөшүп турганбыз. Кеткендер да бар, жаңы келип аткандар деле болот, мисалы үчүнчү. Көп тааныш таптым десем болот, ошол үчүнчү плюсу мен үчүн. Минус жагы баалары, эң биринчи айда. Бааларды жылдан жылга көбөйүп, кымбаттап келатат. Экономикасы Кыргызстандан мындай кымбатпы? Кымбатыраак болот. Кымбатыраак. Бир аз айырмаланып турат. Мындай бир аз нерселер, мисалы Кыргызстандыкындай эле болушу мүмкүн. Бирок азыр уже кымбаттап атат го дейм. Көп нерсе кымбатыраак биякта бир аз. Кыргызстанда арзаныраак беле? Кыргызстанда азыр бияка салыштырмалуу арзаныраак болушу мүмкүн. Мүмкүн болгону жеген тамак иш продуктулар мисалы Кыргызстандыкы менен бирдей эле салыштырганда. Мисалы техника, зарядка анан мына нерсенин баары кымбатыраак биякта. Бирок деген ал сен студенттик жашооңо техника көп деле неме бербейт да. Аны минус деп эсептебе да. Мен оюмча да, биз мисалы күн сайын эле техника сатып албайбыз, күн сайын пылесос сатып албайбыз, күн сайын iPhone сатып албайбыз. Бизге күнүмдүк керектелген эмелер бул тамак аштары, жол кире, күнүмдүк жеген оокатыбыз, мисалы университеттин берген тамагы. Ошолор Кыргызстандан кымбат болсо, минус деп эсептесек болотпу деп ойлоп атам да мен оюмчачы. А техника кымбат болбогону бизди кызыктырбайт дегенде эле болуш керек дейм да мен жеке оюм. Мисалы iPhone кымбатыраак, Кыргызстанга кымбаттырган маселе кымбат 2 эселеп. Бирок ал мага пайдасын да бербейт, зыянын дагы бербейт. Анткени мен бияктан iPhone сатып албайм күн сайын эле. Же бияктан сатып албайм. Мен iPhone ала турмун, Кыргызстанга барып эле алам дегендейчи. Именно тамак аш боюнча айтсаң, кандайча кымбатпы, арзанбы Кыргызстандан? Тамак аш боюнча арзан бирдей эле Кыргызстандыкындай эле. Мисалы айрыкча университеттен бизге тамак бергенде түшкүсүн. Канча 17 лира, 50-55-60 ушундай сомго. Ошонусу менен мисалы бизге плюс болушу мүмкүн. Негизи мисалы сен интернет аласың, парикмахерге чач алабыз, тияка барабыз, бир жака киребиз, музей эмес эми. Жакшы бир кофе ичейин десең, мисалы кофе анамалар кымбат биякта. А так башка нерсе ичип жейчү тамак аштар конечно Кыргызстандыкы менен бирдей эле. Бирок азырынча бирдей. Менин оюмча дагы кымбаттайт бул нерселер. Себеп дегенде азыр аскер үчүрети деген бар, мисалы эң düşүк зарплата айлык. Эң аз айлык уже азыр 27 миң лира болду. Бир 2 эсе көбөйттү. Азыр уже көбөйүп келатат. Тамак аштар магазинде мисалы государственный магазин бар, бааларын көбөйтүп атат да. Дагы көбөйөт. Менин оюм ошол да. Үчүнчү минусуна келдиңби? Үчүнчү минус. Несі жақпайды дағы? Кишинин көп болгону жакпайт. Адамдары жакпайт, характери жакпайт дегендей кылдым го, жана ошого айтчы кененирээк кыл. Характерлери сен келсең айтам, мен кимге айтайын? Микрофонго айтайын. Адамдары мен аз айтам, бирок бул мисалы түрктөрдү жамандагандык эмес. Типа мен оюмда жамандабайм негизи, бирок мындай экен да, түрктөр мисалы таанышып, сүйлөшүп калсаң, "О, жардам берем, бир тууганым, кыргызстандыксың турбайсыңбы?" Биринчи көрүш кезиккенде ушундай айтат, мисалы, "Тияка кел, мисалы,
тамак алып берейин, отуруп сүйлөшөлү, момундай нерселер бар, жакта кыргыз досторум, тааныштарым бар, ошол жака кирип тааныштырайын. Мисалы сен азыр бул менде случай болгон, мисалы көп түрктөр менен жолугуп, Кыргызстандан келдиңби, жардам берем, жардам болсо жаз, чал деп айтышат. Бирок на самом деле кеткенден кийин уже алар жок. Көп нерсе мындай уже далил да, менде көп нерсе болду. Көп түрктөр мага айтты, мону кылабыз деп, жардам беребиз деп. Ошондой отношения менин башында болушту, андан кийин уже баары жок болуп, показуха катары кылып ошондой кылышат да. Эмнегедир билбейм. Мага эки жүздүүлүгү болушу мүмкүн менин оюмча. Ушундай случай жакында эле болду менде. Типа сага сөз беришти, бирок сөзүн аткарышпады. Жөн Сен алардан бир нерсе күтүп алдың, анан кылбай койдун, 200 экен деп калдың. Мен ишенчекмин да. Айтып атса, кылат экен, жазсам болот экен, мисалы жардамга муктаж болгонун айтсам болот экен, жардам берет экен деп ойлоп, мындай ишенип калам да. Мисалы өзлөрү менин номеримди жазып ал деп айтышат. Жазып алып, ушу жардам берет экен деп. Анан жазып чалсаң, уже игнор этип ушинтип кетип калат да. Көп случай болду менде. А так башка характерлер боюнча жаман нерсе айтпайм. Жагат, мисалы кыргыздарга деле окшоп меймандостугун көргөзүшөт жакшы эле. Башында. 3-мүнүсү ошо, Ошо киши 3-мүнүсү бул эмес. 3-мүнүсү кишинин көп болгон, көп нерсе мындай эмне калабалыкты. Көпчүлүк болгону. Мисалы автобуста, башка жерлерде киши аябай көп болуп калат. Автобус деби, Бишкекте автобус, Бишкек деген карам жолдо калат го бияк. Бишкек билбейм, Бишкекте жашаган эмесмин. Сен Бишкекте жашап көрүшүң керек эле да. Бишкекте деген маршрутка, автобус кечинде айрыкча могу саат 5, 6, 7, 8-терде тыгымды көрсөң, аркасына чыгып кетсең, түшө албайсың сен азыр. Алдыга остановкага келсең, түшө албайсың. Биякта анчалык эмес го, автобустары деген жакшынакай. Сен Бишкекте жашап көрүшүң керек, анан автобус, долмуш тиги маршруткалардан айтышың керек да. Сен Бишкек дегени көрсөң, анан биякта сону деп каласың да. Ошо Бишкекте жашап көргөн эмеспиз, Бишкекте жашоону көрбөй, жака келе бербедикпи? Жашап Бишкек. Мындай суроо акыркысычы. Бир тууган иниң барбы, эркек же кыз карындаштары, өзүңөн кичинекей? Өзүмөн кичинекей, ооба, эркек бир тууганым бар. Ошол эркек карындашым да бар. Карындашың же иниң чоңойсо, сен жоксуң биякта. Мында азыркыдай эле жашоо, тааныш билиш жок, азыркыдай элечи. Өздөрүнчө келет сага окшоп бир компаниялар менен, анан өздөрүнчө эле өмүрү тааныбаган бир кругка түшөт. Эмне өзүң жашаган жашоону, өзүң көргөн күндөрдү бир туугандарыңа калай айтып белең, типа сунуштай белең. Кел, оку сен дагы. Мен мындай окудум, мондайларды көрдүм, сен дагы ушундай кылсаң болот деп бир тууганыңа, өзүң бир тууган карындашыңа, бир тууган иниңе ошака келгенди, окуганды, сен көргөндү көрүп, сен жегенди жегенди, сен тыгылып калган баткакка батканды, сен көргөн кыйынчылыктарды көргөндү сунуштайт белең ошо бир туугандарыңа. Же аларга сунуштабай, жок, келбей эле койгула, бияк жаман, ушундай кыйын, ошакта эле жакшынакай жүрө бергиле демексиңби? Жок, демек эмесмин. Сунуштайт элем мен келгиле деп. Именно ошо Измир болбосо дагы Турцияга келгиле деп сунуштайт элем. Мен басып өткөн жолдорум мага жагат, мисалы үчүн. Ушуну эгерде мен басып өткөн жолдорду басып өтүшсө, албетте мен сунуштайт элем. Келишсин деп. Коркпой эле сунуштай аласың. Коркпой эле сунуштай алам. Эгерде мен бир иним, карындашым чет мамлекетте окуйбуз десе, мен каршы чыкпай эле окугула, келгиле дейм. Не только Турция болсо, башка мамлекет болсо деле кетер элем. Башка мамлекеттерде деле кандай билбейм, бирок интернетте көрүп атабыз. Интернет жакшы эле деп ойлойм. Башка мамлекеттерге чыкса, Турцияга келсе деле мен сунуштайм келсин деп. Демек, ошондо Турция боюнча теманы жыйынтыктап айтканда, башында келгенде сен Турцияга келгениңе өкүнгөнсүң. Башында келгенде сага жаккан эмес, ожидание реальность болгон башында келгенде. Себеп сен башкача туура эмес шаарга же өзүңө жакпаган, кызыксыз шаарга келип алгансың. Анан Измирге келгенден кийин ойлоруң өзгөрдү. Бул Измир чоң шаарда кызыктуу, мегаполисте жашоо да кызыктуу болот экен, ар тараптуу шаарда жашоо да ар тараптуу болот экен деп ойлоруң өзгөрүп, азыр жагып атат жана бир туугандарыңа, өзүң эң жакшы көргөн адамдарга келүүнү, ошакта окууну сунуштайсың. Ооба. Бирок мен негизи Турцияга келгенде өкүндүм деп айттым го.
Жок, башында өкүнгөм дедим. Башында эң биринчи келгенде Турцияга келгениме өкүнгөм дедим. ооба, келгениме өкүнгөм. Ожидание реальность болгон. Ожидание реальность болгон. Бирок мен негизи келгениме өкүнгөн эмесмин. Өкүндүм Кандай деп айттымды кое билбейм. берчи. Өкүндүм деп кое берчи. Анткени мен жака темага сен сүрөттүн коем дагы. Турцияга келгениме өкүндүм деп жазып коем, элдер бар көрөт. Жок, өкүнгөн эмесмин эмнеге? Айтпадыңбы? Ушу кечке кесип жасайсың. Жок, кеспейм, бул ошончо эле калат. Жок, сен жанакы берүүңдү баштан угасың. Мен өкүндүм дедим да. Мен деп коюшум мүмкүн. Мен ушу теманы жазам эмеге, шаблонго, Өкүнгөмбү деп жазам. Мен Турцияга келгениме өкүнгөм дагы эмес, өкүндүм деп жазам. Турцияга келгенде өкүнүптөр деп элдер көрөт да. Ошентип жазам. Сен жанакы эмени кайра угасың, сен өкүнгөм. Биринчи келгенде мага жаккан эмес. Ушу Бишкекте эле болгон, ожидание реальность болгон. Тигиндей үйлөрдү элестеткем, цехта элестеткем, бирок мындай болгон, жаккан эмес мага башында келгенде, ошондо келген, ошентип айткансың. Ушундай маани чыгып атпайбы эми? Биринчи келгенде жаккан эмес дегеним өкүнгөм деген сөз да. Жаккан эмес, значит, жакпаса эмне жүрөсүң? Жаккан эмес деген башка, өкүнгөм деген башка. Мисалы сен өкүнбөй эле келип жакпай калышы мүмкүн, бирок мейлем сен бир максатта келгенсиң, ошону кыласаң өкүнбөйсүң ал нерсеге мисалы. Мисалы мен азыр кофе алдым. Даамы жакпай калды. Еще алганыма өкүнүп кеттим да, албай эле койсом болмок. Неге деген жаккан жок мага. Бул кофе да. Мисал катары да, мисал ушундай эле да. Кофе башка да. Мен мисалы өкүнгөн эмесмин. Келгениме именно мисалы мен шаар башка шаарга түшүп калгам, Сакайга түшүп калганыма, ошондой Бишкекте болгон кичинекей шаарга түшүп калганыма өкүнгөм ага. Вот өкүнгөм, всё. Шаарга, Турция эмес бул, шаарга. Кийин шаарга алмаштырып көрүп алдым, андан кийин кармадым. Мен да ошону айтып атпайм. Башында келгенде Сакарияга келип калдың, ошон үчүн өкүнгөнсүң. Сакариядан Турцияда, значит, Турцияга келгенде башында өкүнгөнсүң. Ооба, ошентип айтсак да болот. Башында мен ошентип айтпадымбы? Башында келгенде өкүнгөнсүң. Анан Измирди көрдүң, чоң шаарга келдиң. Анан өкүнбөй баштадың да. Ойлорун өзгөрүп, жашаса болот турбайбы, Турцияды көрсөм мондай турбайбы депчи. Чындыгында мен келгениме аябай сүйүнөм азыр. Көп нерсени үйрөнүп, көп нерсе. Мен мурункуну айтып атам да, башында келгенде ошо өкүнгөнсүң. Башында ошондой өкүндүм. Айтып кой кайра да, бул Марлен оюндан топой эле. Сен өткөн эмессиң. Ооба, негизи башында Сакайга келгениме именно өкүнгөм. Вот. Ошо өкүнгөн эмесмин деп. Ошо өкүнгөм. Анан ошо Измирге келип калып, ойлорум баары өзгөрүп, жакшы болуп, алда дагы эмне деген максаттарды коюп, толтур идеялар бар. Өзүмдү оңдогон көп оңдош керек деген нерселер көп бар азыр менде. Өзүмдү оңдой турчу нерселер туура. Демек, Турция боюнча жыйынтыктадык. Жана айткандай эле башында жаңы келгенде өкүнүп, шаар жакпай, эми жагып көнүшүп баштадың, Мен айтайын бир суроо сага. Сен өкүндүңбү бияка келгениңе, же өкүнбөй элесиң? Мен мен жооп беришим керек беле? Жок, албетте. Мен биринчи жайда келгем да, 1 айгачы. Көп такабачы. Жайда келгем. Анан биринчи келгенде аябай өкүнгөм мен дагы. Сен айткандайчы, эл жыш. Неге дебейсиңби? Курман айт майрам болуп аткан экен да, мен келген маалда. Элдин баары көчөдө майрамдап, автобус, троллейбус, метро, избан баары толгон. Анткени ошол күндөрү бүт транспорт бесплатный болот экен, Курман айт күнгө урматыначы. Нерсе бесплатный болгон үчүн даже парктар экен, жанагы Луна паркта аттракциондор бесплатный болот экен. Ошого Турция деген ушул беле. Шуну көргөнү келдим беле. Качандан бери мен ушуга даярдандым беле деп 1 айда келгенде мындай башкача өкүнүп, анда алга келгиче мен оюмда бар болчу да. Турцияга окуйм, тапшырам, манастымды, азырлыкты 1 жылды бүтсөм, анан Турцияга которулам деген пландар бар эле. Анан 1 айлык мөөнөткө келип кеткенде, ошо келип жаңы келген күндөрү жакпай баштаган. Сен айтмакчы өкүнгөм. Измирге келсем дагы мен бирок туптура Измирге келип, Измирде агайларыбыз өздөрүнүн иномарка машиналары менен тосуп алган. Ошентсе да мага жаккан эмес да. Эми сен айткан ожидание реальность болду окшойт. Жүрдүм, 1 ай жүрдүм, жакпай атты, ысык, аябай 50-55 градуска чейин ысык болот. Ошонусу жакпай атты. Мындай кыйналып эле, өкүнүп эле жүрдүм. Бирок кайра келесиң десе келмекмин да.
ошону көргүм келген да кайрачы. Анан ошо кетерге жакын кайра жагып баштады, аяк биякты көрүп баштадым. Анан деген Кыргызстанга кеттимби, аэропорттон түшүп интернетти жаксам, Турцияга өттүң окууга деген пригласительный келди. Турцияга окууга өттүң, келип окуй берсең болот деп аэропорттон Кыргызстанга түшкөндө. Ойлонуп, ага чейин документтер тапшырып койгом, документтер кабыл алуу процессинде болчу да. Өттүм, 1 ай убактым бар эле, ойлонуп, нары ойлонуп берем, барсамбы, барбасамбы, тиги эжеме чалам, апама сурайм, атама сурайм, окуймбу, окубаймбы деп өзүмчө эле эми чечимди өзүм чыгарам дайыма элечи. Алар өзүң бил, өзүңө жакса оку деп анан кошумча кеңештерин айтып атышты. Барбай эле кой дегендер болду. Кыйналасың аякта, жардам бере турган мындай көп жардам бере албайбыз дегендей кылыпчы. Анан мен баары бир келдим. Анткени Манаска караганда бияк дагы да жакшыраак сезилди да көзүмө. Дагы таанышым керек. Измир болбосо башка шаарларын дагы тааныйм. Турция негизи зона комфортодан чыгып, тиякты көрүп, нелер бар, нелер жок көрөм деп келдим. Экинчи жолу келгенде дагы аябай биринчиге караганда экинчи эсе көбүрөөк өкүндүм. Эмнеге дегенде ыссык, чемодандар сүтүрүп алып, жатакана таппай жүрөбүз, документтерди тапшырып, очередти билесиң да. Документ тапшырып, очередти күтүп, ыссыкта кыйналып, жаның кыйналып, акчаң жетишпей, андан карызга сурап, мындан карызга сурап, башында дагы өкүнүп аттым. Андан кийин өкүнүчүм эми тарап баштаганда университет сабак башталдыбы? Анда экинчи жолу өкүндүм. Сабактар бүт англисче, системасы таптакыр бөлөк, өмүрү көрбөгөн аудитория, өмүрү көрбөгөн чет өлкөлүк түрк студенттер аралаш. Сабактары такыр түшүнүксүз. Биринчи экзаменге чейин мен башым айланып эле барып келип аттым да. Кандай кылыш керек эле, ушул жерде кандай кылыш керек, антип тапшырма аткарыш керек эле. Кирем, сумканы коем, эртерээк барып мектепте жакшы окуучу болуп, алдыңкы партага отурам, тетрадьдерди, китептерди чыгарам. Мугалимди күтүп отурам да, эмнени айтат экен деп. Кирип сүйлөп эле атат, 10 сөз сүйлөсө бирөөсүн түшүнүп, калганын түшүнбөйм. Эми азыр китептен карап атам, эми кайсы тема экенин акыры эптеп түшүнүп, мынакты белгилеш керек, могуну конспект жазыш керек деп баштайын деп ручкаларымды кармап отурам. Анан эле бүтүп калат. Аме Кудай. Ушундай беле, эмнени жазам эми? Эмнени үйрөнүшүм керек деп үйгө келип, ойлонуп отургуча эртеси күн болот. Эртеси күнү барып, ушинтип биринчи экзаменге чейин кыйналып жүрдүм. Ошо биринчи экзаменде кээ бирки сабактардан жакшыраак түшүнүп, жакшы балл алганым менен көп сабактардан мындай проходной өтүүчү деп коебу кыргызча, кыскача проходной баллга жетпей калдым көп эле сабактан. Биринчи экзамен ошондой болуп, типа менин көнүшүм, өкүнгөнүм жоюлушу узак убакыт, узак процесстерди, узак окуяларды камтыды да. Бирок мен ошончо өкүнгөнүм менен аркага жол жок, мындай Кыргызстанга кайтып кетүү оюмда болгон жок. Анткени намыскөй, өзүнчө жанакындай киши болгон үчүн Кыргызстанга барсаң айтат, Турцияга барып кетти эле кыйын болуп, окуй албай келиптир мына дейт да. Ошол сөздөн корктумбу же башкача оюмда мындай рамкаларым барбы билбейм. Ушунча өкүнсөм деле, жакпаса деле Кыргызстанга кетүү оюмда жок болчу. Биякты таштап кетүү оюмда жок болчу. Ишенетим эле мен көнүп кетем дегендей. Мына азыр көндүм, бирок азыр чындап айта алам, мага жакты. Мен көндүм толугу менен. Мага жакты. Жакпай калган жактары өзүмө жага турган кылып өзгөртүп алам да. Өзүмө жага турган кылып ыңгайлаштырып алам, өзүмө жага турган кылып мындай тоголок болсо, мага 4 жаксам, тоголокту мынтип сыгып 4 кылып алам, кылып алганга аракет кылам. Мага чындап жакты. Ак эмне, кара эмне, Турциянын кайсы жери баткак, кайсы жери таза. Конечно, баткак жок эмес, любой жерде бар. Жолдо кетип атасың, баткактан айланып өтөсүң. Жолдо мусор жатат же тикен жатат, ошо тикенди тебелебестен мынтип айланып, тияк биягынан мынтип өтөсүң. Ошолору менен, ошолорду өтө алуу жолу менен, ошолорду үйрөнгөнүм менен, ошолорду кыла алганым менен мага жакты. Кемчилиги болсо деле сен айтмакчы, кемчиликтери андан толтура кемчиликтери бар, жакшы жактары бар, толтура кооз, деңизи, тоосу, суусу, бардык жагы бар. Жакшы жана жаман жактары менен мага жакты.
мен азыр эми Турцияны таштап окуп таштап коюу, таштап Кыргызстанга артка кетүү деген сөз жок. Кетсем, таштасам, мындан чоңуна таштайм. Европага кетишим мүмкүн, Алдыга да. Америкага кетишим мүмкүн, алдыга. Бирок назатка жол жок. Мындан жакшысы болсо, вариант чыгып калса, ошону тандашым мүмкүн. А бирок бул жакпай калды деп кайра Кыргызстанга артка жок менде. Башында сен айтмакчы өкүнгөм, азыр өкүнбөйм, наоборот жагат. Болду, сөзүм көп мен ушундай. Аябай сонун жооп болду деп ойлойм мен дагы. Так, эми биз 3-чү бөлүгүбүзгө келип калдык. Бул бөлүгүбүздө биз күтүлбөгөн суроолорду бири-бирибизге беребиз. Азыр Элистан мага 10 суроо даярдаган, мен Элистанга 10 суроо даярдагам. Суроолор ар кандай темада, какой-то бир рамкасы жок. Элистан эмнени сурагысы келсе, кайсыны сурагысы келсе, эмне жөнүндө билгиси келсе, менден ошону сурайт. Мен дагы Элистандан эмне сурагым келсе, любой темада ачык 18+ болушу мүмкүн. Любой темада эмнени сурагым келсе, ошону сурайм. Суроолорду бири-бирибиз билбейбиз. Бул өзүнчө секретный түзгөн, мен өзүмчө секретный түзгөм. Азыр биринчи Элистан берсин. Элистан менин коногум да. Элистан өзү түзгөн суроолорун өзү берсин. Не дейт экен мен? Так. Биринчи суроо. Марлен мырза. Болочокто кандай кызга үйлөнөсүз? Өзүңүздүн жубайыңызды кандай элестетесиз? Сиз дебей, сен эле дейчи мындай. Кененирээк свободный берүү эфир болсун. Эфир деп өзүмчө журналист болуп алдым го. Жөн эле ушунун атынчы Элистан жөн эле деп коюшубуз керек экен, мындай берүүлөрдүчү. Башка сенден башка коноктор келсе дагы жөн эле деп ат коюп коюш керек экен. Жөн эле сүйлөшүү, маектешүү дегендей. Келечектеги жубайым кандай болушун каалайм? Эркин. Эркин дегенде өзүнүн оюн, пикирин эркин айта алган. Бирок ошол эле учурда бири-бирибизди угуп түшүнө билген. Типа мен айтканым болот, мен мынтип ойлойм, анан мен айткандай болуш керек, мен эркин болушум керек деп чыгып кетпеш керек. Бирок эркин ойлонуш керек, оюн айтыш керек, мен дагы эркин ойлонушум керек, оюмду айтышым керек. Анан экөөбүз бири-бирибизди угуп, уга турган жерди угуп, кошо турган жерин кошуп, ала турган жерин алып, бири-бирибизди угуп түшүнүшүбүз керек. Ошол эле учурда эркин ойлонушубуз керек. 3 эмесин сыпатын айтайын. Биринчиси ошондой. Экинчиси жасалма эмес. Мага карап, күйөөсүнө карап бирди сүйлөп, өзүнүн апасына карап бирди сүйлөп, подружкасына мени жамандап, мага подружкасын жамандап, эки жүздүү, жанакындай эң жаман сапаттагы, эң бүтүп калган адам эмес. Ачык, так, жасалма эмес. Эмне сезип атса, ыйлагысы келсе ыйын, кубанып атса кубанычын, жакпай атса жакпаганын айтыш керек. Экинчиси ушул. Анан үчүнчүсү, эми ойлор өзгөрүп турат. Мен оюма келип аткан азыр билим өнүгүү деген келип атат. Типа өзүн дайыма билим алууну эңсеген, дайыма билим алууну каалаган, дайым өзүнүн үстүнөн иштеп, өзү өнүгүү жолунда жүргөн, тытынып, мынтип өзүнүн кемчиликтеринин үстүнөн иштеген, дайыма өнүгүү, билим, илим жолунан жүргөн, китеп окуган, илим билимдүү, интеллигентная болушун каалайм. Жана мен дагы ошого даяр болушум керек да. Эми сен аялымды сурадың, аялым ошондой болушун каалайм. Мен дагы эми ошого татыктуу бирөө болушум керек. Ал өзүнчө тема. Жоголо алдыңбы экинчи сурооңо? Жооп болду. Жакшы жооп болду. Номерлерин билесиңер Марлендин. Кыла десең, эгер ушундай кыздар болсо деп. Ушундай талаптарына макул болсоңор, силерде ушул сапаттар. Келбети, сулуулугу кандай болуш керек? Маанилүү эмес. Өтө мындай эми ким кандай кабыл алат билбейм. Мен жүрөгүм ошондой кабыл алат эми. Өтө хуник, бир көзү биякта, бир көзү биякта, мурду биякты караган эмес.
өтө сулуу эмес, эми мага өтө маанилүү эмес. Нормальный, нормалдуу сулуулук менен, келбет менен, өтө семиз эмес, өтө арык эмес. Арык десем өзүң билип алчы деген киши жок. Эми өтө деле маанилүү эмес, бирок өтө аябай жаман болбош керек да. Эми ал менен деле чогуу жаныңда жүрүп, бала чака төрөп, түбөлүк жарың да эми жаныңда өмүр бою жүрө турган. Ошого өтө жаман болбош керек. Анан бирок өтө маанилүү эмес мага ал жагы. Бул биринчи суроо менен чогуу суроо болчу. Чогуу да, экинчи суроо эмес. Экинчи суроо эми. Эми экинчи суроо кетет. Азыр жактырган кызыңыз барбы? Азыр жактырган кызым жок. Жок. Жактыруу дегенде эми сырттан эле жактырып жүргөндөрүм бар. Эми ушундай болсо, сырттан эле, конечно, атын айтпайм албетте, бирок сырттан эле мынтип көз салып койгон 2-3 кыздарым бар. балким ошол кыз азыр көрүп отургандыр. Билбейм. Жактырган, эми жактырган эми сүйүп, күйүп, уктап туруп эсимде эмес. Жөн эле эмне деп коет эле, жанагы сүйүү эмес, симпатия кылып, мынтип карап, кызыгып койгон кыздарым бар. Эми аларга жазганы биринчиден дух керек. Экинчиден сен ошол жакшы бир кыздарга татыктуу болушуң керек да. Сен ал кыз жакшынакай болуп, чырайлуу, акыл эстүү болуп турса, сен биякта монтип мага окшоп итирейип, аябай көп сүйлөгөн, эч кылса толтура эмелери болуп турса, эми тең менен тезек кабы менен дегендей, сен көргөн кызың сага татыктуу болсо деле, сен ага татыктуу болушуң керек да. Типа ошого жөн эле кызыгып койгом азыр. Анан мен өзүмө ошо кыздар менен сүйлөшүүгө, жүрүүгө, мамиле курууга эртемин деп ойлойм. Эрте дегеним мен ага даяр эмесмин деп ойлойм да. Анткени мен өзүм ошол чоң адамдардай, акыл эси жайында адамдардай даярданышым керек. Бирок суроого так жооп боюнча, мындай кызыгып, жактырып, мынтип карап койгон кыздарым бар. Бирок сүйүп, күйүп, акылым айлантып немеси жок. Жактырган эле бул симпатия депчи. Катуу сүйлөп болбой калат. Ушуна бир кошо кетейин бир суроо, үчүнчү суроо. Сен эмне ар бир суроого кошо кетесиң? Жок, үчүнчү суроо. Үчүнчү суроо. Канча девушкаңыз болду эле? Менин суроолорум го, мен дагы бир суроо түзгөм. Девушка деген жүрүп, жазышып, мен сени сүйөм, анан жаным деген сыяктуу бир нерселер экөө болгон. Мектеп учурунда. Мектеп учурунан бери азыр сүйлөшкөнбүз. Ошондон кийин. Мен мектеп жаңы эле бүтпөдүм. Мен 30га чыга элекмин да. Ошентсе да 1 жыл өттү, 1,5 жыл болуп баптадыр. Жок, анда мектептен кийин сүйлөшкөн жокмун. Мектептен кийин адам болуп, өзүмө кыз издебей, өзүм издеп атам. Азыр деле издеп атам. Азыр кыз эмес, дагы азыр деле өзүм таба элекмин, өзүм издеп атам, кыз эмес. Биринчи өзүм табыш керек да. Өзүм издеп атам, азыр өзүм таба элекмин. Таба элекмин өзүм, киммин, эмне каалайм, ким болгум келет, жан дүйнөм эмнени каалайт, кудай ким, акча ким, байлык ким, жашоонун маңызы эмне, ушул сыяктуу жаңы эле пост чыгаргам. Өзүм таба элекмин. Кыз, мен биринчи өзүм табышым керек, анан кыз табам да. Не айтып аттым эле? Кыз, эки кыз менен сүйлөшкөм. Эми мектеп учуру толук сүйүү да, кат жазышып, анан кызганып, бирде айтсаң, бирде айтпай. Эгер ошо кыздар көрүп аткан болсо, билсе керек. Биз алар менен урушкан эмеспиз да. Көп кыз жигиттин сүйүүсү, махабаты урушу менен бүтөт го. Арасында келишпекси менен бүтүп калат. Биздики жөн эле мынтип келген, өдө көтөрүлүп, анан өзүнө ызыл түшүп, анан эч кандай урушпастан эле мынтип бүтүп калган. Жөн эле мынтип сезем да, мен деле бүтүргүм келип, ал деле бүтүргүсү келип, анан кой бүтүрөлү деген сыяктуу. Типа көңүл деле сууган эмес, сууй турган деле бири-бирибизге бир нерсе кылган эмеспиз. Типа биздин концентрациябыз, биздин приоритеттерибиз, биздин максаттарыбыз кыз жигит болуп сүйлөшүү эмес, башка нерсе экенин түшүнүп калдык окшойт ошол маалдарда деп койдум да. Анткени мен сүйлөшкөн кыздар деген акыл эстүү, илим билимге жакын, китеп окуган кыздар болгон да. Деп эле мактана берсең, айрыкча ошо 9, 10, 11 класстарда. Анан мындай кыз жигит болуп жазышып, мазышып,
өтө деле бирок жанакындай болгон эмес. Жөн эле телефондон жазышып, мага жагып калдың деген сыяктуу. Ал маалда духум күчтүүрөөк окшойт же акылым кемирээк окшойт да. Ошо экөө болгон. Экөө. Мектеп учурунда эң жаман болгон окуя. Эң жаман болгон окуя мектеп учурунда. Жаман окуялар көп. Азыр айтсам шермендем чыгат да. Именно мектеп учурунда, Мектептин ичиндеби же мектептен сырткары дагы боло бериши мүмкүнбү? Мектепте окуп жүргөн мезгилде ошол убактарда. Ошол убактарда, Мектепте окуп жүргөн убактарда эң жаман болгон окуям. Биз прощальныйда деген ичкенбиз. Мектеп бүтө элек да. Прощальныйда деген мындай пиволор бар эле. Уят. Ошондо алкоголь азыраак мындай пиволор бар эле, ошондон ичкенбиз. Ошол мен үчүн эң жаман деп ойлойм. Биринчи жолу алкоголь ичип көргөнүм. Биринчи жана акыркы жолу ичип көргөнүм эң жаман деп ойлойм. Андан башка эмне жаман болгон? Ушинтип ачык эле айта берем да, ачык айтыш керек да. Болгондо айтыш керек да. Кимден жашырасың? Ошо мектепте дагы деле ичеткенде ойлоп калбассың. Биринчи жана акыркы жолу ичкеним ошо прощальныйда болгон. Анда дагы эмне эле гараж деген эле ушундай алкоголь азыраак пиволор бар болсо керек эле. Мындай ишеде лимонадка окшош даамдуу даамы бар. Бирок алкоголь. Алкоголдун даамында сез турасың. Мас болгондо жыгып калганбызмы? Кичине башың айланып, мас болдум деп кичине өзүңчө башкача болгонсуң. Ошол биринчи жана акыркы жолу алкоголь ичкеним мектеп учурунда ошол болгон эң жаман. Кийинки суроо. Мындан кийин ичпейм деп ойлоп атасыз. Ойлоп атам, ичпейм. Молодец. Не деп айткыңыз келип атат, урматтуу Эйстан мырза? Жок. Биз бая күнү ичет элек. Тамашалайт бул, биз ичпейбиз. Ичкен акчабыз жок десең, акчабыз ичет элек деп. Жер тоголок экенине ишенесиң? Бул канчанчы суроо? Уже 4-чү суроо. Жер тоголок экенине ишенесиңби? Ооба. Ишенесиң, тоголок. Жер тоголок. Бул кандай суроо эми? Мен түшүнбөй алдым же, тамашалоо ишенбейби же өзүнүн философиясы менен бир башкача ойлонуп кетеби? Жок, жер тоголок эле деп ишенем эми. Жер жөнүндө ойлону элек. Азыр өзүмү ким экенимди тааныганча таанып атам, анан жерди ойлой элек. Мектепте, интернетте, башка маалыматтарда айтылгандай эле. Бизге жер тоголок деп айтып, көрсөтүп, сүрөт-мүрөттөр менен көрсөттү, жер тоголок деп эле ишенем. Ишенесиз. Ишенесиң. Эмне сиз деп атам? Билбейм. Репортаж алып атам. 5-чи суроо. Ушул азыр Сурооңду даярдап турчу, тиги ноутбук өчүп калды, мен басып коеюн. Сурооңду бере бер. Азыр ушул окутуп аткан окуучуларымдан, мурдакы окуткан окуучуларымдан эң жаман отзыв. Ошо Эң жаман отзывпы? Эмне деп жазды? Десең, жакшы суроо. Бул жөнүндө бирок ойлонуп көрбөпмүн. Кайсынысы? Жакшыларын ойлойсуң, жамандарын ойлоп эткесиң да. Мен негизи биринчиден көп жаман отзыв албайм окуучулардан. Отзыв сурасам, либо жоопсуз калат, либо жакшы отзыв жазып берет. Жаман отзывдар мен сурабасам эле өзү келип калат да. Анан көбүнчө жакшы отзывдар келет, арзан. Анан мен жакшы өтөм да негизи. Чындыкты айтыш керек да деп койсом. Жаман отзыв акыркы аралыктарда келбей атат. Анткени мен курстун программасы менен каттоодон мурун тааныштырам. Сабак мынтип өтүлөт. Кийин мен башым оорутпагыла, эмнеге мындай эмес деп. Мен программам ушундай, системам ушундай. Ошентип өтүлөт, аны өзгөрткөнү эмеңер жок деп жакшылап тааныштырып, анан каттап аткан үчүн акыркы убактарда жаман отзыв жок менде. Ушук. Чинди. Блин. Как не отходи, мурдуна чаптым оозуна. Куш тишиңди. Кечирип койчу мышык. Мен карап турам. Чинди. Эмне ким карым? Көрүп атат го.
ким кармап атат деп коем мен, дегилер келип алып саным кармап атабы депчи. Жана номери сурап кетпеди эле, достошуп алалы деп түрк балдар номери сурап кеткен. Кафе ичип туралы деп, ошолор келип саным кармап атабы деп чочуп кеттим мен. Блин, кандайдыр жүрөгүм түшүп калды. Кечирүүбүзгө келели. Калтырап кеттим эй. Апап да ой. Эмне эле сурооң? Жаман отзыв. Жаман отзывын айт. Мышык байкушту жаман чаптым бирок. Жаман отзыв. Эстей албай атам эй. Акыркы жолу келген. Ал менден да кетип калган. Бир окуучу жазган. Курска маалымат сураганда, мен маалымат жөнөткөм. Анан ал жакшы таанышып чыкпаптыр, саат канча болду? 10:30 болду. Жакшы таанышып чыкпаптыр маалымат мененчи. Анан таанышып чыкпай эле акчасын көтөрүп эле акчасын салып коюптур мага. 1200 сом деп жазылган. Анан ал рубль кылып салыптыр да, ал маалда рубль да аябай төмөн болуп аткан маал эле. 0.90бу, 0.80бу ушундай болуп атса керек эле. Мен айткам мага жакшынакай эле ойдочу. Биз сом дедик эле. Сиз рубль менен салыпсыз, рубль менен салганыңыз сомго мынча болуп калат деп ошентип айтсам, мага аябай жаман мимикалар менен голосовой сообщение жөнөтүптүр. Силер гангирбашсыңарбы, дабдырсыңарбы? Башында айтпайт белеңер. Сомго рубль жок, 1200 сом мынча рубль болот деп мага жакшылап түшүнбөйсүңөрбү? Мен эми кайра неме кылгыда энемдин оюну беле деп мени аябай эжектеп салды да. Анан мен немемин да, кызу жанмын да. Сразу жооп берип салам да андайларгачы. Ойлонуш деген жок болуп калат да анда. Анан айттым мага. Гангирбаш мен эмес, сен окшойсуң. Мен сени рубль менен сатканын каяктан билем? Сен айтпайсыңбы рубль менен канча болот деп? Дедим дагы, сени курска каттай албайм мен. Мага реквизитиң жөнөт, салган акчаны кайра кайтарып коем. Деп айтсам, мен курс кандай болгонун каяктан билем дейт да. 1 сом канча рубль болот экенин мен каяктан билем? Мага ошону түшүндүрүп жазып коюш силердин милдетиңер болчу деп беттен алып ушундай оозу эме жабык экен эле өзүнө жараша жооп берип урушкам анан. Сендей болгон элементарий нерсени үйрөнө албагандар өмүр бою ушул тилди, окууну, билимди ала албайт. Адам биринчи адам менен мамиле кылганды, элементарий жазылып турган нерсени окуп, түшүнүп, ошого карап аракет кылганды үйрөнүш керек. Сен үйрөнө албайсың мындай кылганың үчүн. Сен азыр тилди эмес, өзүңү үйрөн. Китеп оку, көбүрөөк адамдар менен мамиле кыл, нарак-берак кыл деп мен дагы өзүнө жараша каттуу сүйлөгөм. Тарынган анан, мен тарынып калдым сизге. Эркек бала болчу? Кыз болчу, аял болчу. Чоң эле эже окшойт да. Голосун угасың дейм, чоң эле 20-30 арасындагы эже окшойт. Ошондой жаман сөздөрү жазылды, мен дагы ойлонбостон туруп өзүнө жараша жаман берип коюп, анан ал тарынып калыптыр. Тарынчын мага жазды кийин. Тарынып калдым мен үйрөнө албайсың деп сиз мени каяктан билесиз? Мүмкүн мен сенден да акылдуу болуп кетишим мүмкүн. Сен өзүң акылдуу сезип атасыңбы деп аябай мага дагы ответ жазды. Анан кийин ачуум басылып, тоо келтирип кой дедим да, эми ал адамды көрбөсөм, мүмкүн мен чын эле ага түшүндүрүшүм керек эле. Ал мүмкүн ортобузда эми түшүнбөстүк болду да. Ал каалап эме кылганын мага түшүндүрө алган жок убагында. Мен дагы ага айткым келген, дегим келген нерселерди ага түшүндүрө алган жокмун. Мүмкүн ал мүмкүнчүлүгү чектелген адам болушу мүмкүн. Мүмкүн бир оорусу бар адам болушу мүмкүн, нерв иштетип, ооруп калып, оорусу кармап калышы мүмкүн да. Типа сен ким кандай мамиле жасаса, ошондой мамиле жасаш деген туура эмес да. Мен түшүндүгүмдөчү. Адамды карап, сага ал ким, ой жүгүртүүсү кандай, оору сыркоосу барбы, жокпу, кантип ойлонот, анын деңгээли кандай, сенин деңгээлиң кандай, ошого карап, анан адамга карап мамиле жасаш керек деп ойлодум.
ойлойм негизи. Анан кийин өкүнүп калдым, ошого мынтип катуу сүйлөбөй эле, ошол акчасын эле окутуп койбойм. Эми акча маанилүү эмес, ошентип сразу эле беттен алып монтип кәңгир баш дабдыр деп чаап атсам, жаштыгым менен жиним келип ошентип жооп берип койдум. Мага эң жаман болсо ошол болгон. Типа силер курсту нормально түшүндүрүп бербейт экенсиңер деп ошону менен аябай тартышып, акчасын салып, жиним келип, ага өзүнө жараша урушуп, анын көңүлүн орутуп, мен андайларга көңүлүм оорубайт эле, андай курс темасында. Бирөө бир нерсе десе, Инстаграмдан бирөө сен кыздарга окшоп сүйлөйт экенсиң десе, сен арык экенсиң, семир, тамакты көп же, былжырабай, эркектей бол десе, көңүлүм оорубай калганда, анткени андай темаларга иммунитетим бар болуп калган. Угуп жүрүпчү. Бирок ал көңүлү ооруп калды окшойт деп мен кийин кыжалат болуп өкүндүм ошого. Эң жаман отзывым ошол болгон, эсте калган. Мен история айтып бердим го. Суроого жооп эмес эле. Кийинки суроо. Так, кийинки суроо. Башым кысып жатат. Президент болсоң, мисалы, президент болуп калсаң, Кыргызстанда эң биринчи эмнени өзгөртөт элем? Президент болуп калсам, эң биринчи эмнени өзгөртөт элем? Мен эми президенттердин иши, башкаруусу, башкалар боюнча жакшы түшүнө бербейм. Алардын башкаруу эмелери. Бирок эмнени өзгөртөт элем? Мен депутаттарды өзгөртөт элем. Мен азыр карап туруп, бир-эки сүйлөшүп туруп, текшерүүдөн, атайын текшерүүдөн өткөрүп туруп, типа чыныгы депутаттарды тандайт элем. Жанакы эме да, эл тандаш керек дейсең, коррупция, тияк тааныш билиш ушинтип башаламан болуп кетет да. Бийликти колго алып туруп, өзүмдүн акылыма карап туруп, моминтип зымга тарткандай зымырайтып деген сөз бар го, ошентип ар бир жагынан төбөрүгө төп келишкен, иштегени, мамлекетке жанын берген, даяр болгон бир нерседи атайын бир адистер менен текшерүүдөн өткөрүп, ошол депутаттарга аябай маани берип, керек болсо айлап, жылдап убактын кетирип, депутаттарды өзгөртүп, же болбосо тандоодон өткөрүп, ошол жерге санына эмес, сапатына жараша эл өкүлдөрүн, депутаттарды ошол жерге өз контролүм менен тандап келип коймокмун. Ээрчим эмес, сатылган эмес, башка максаты бар эмес. Ошо эл башкаруу. Эмнеге деген депутаттар менен эл башкаруучулар көбүнчө маневр ойноп калат да. Менин түшүнүгүмдө, кем акылымда. Эң биринчи ошо. Ошого депутаттарды өзгөртөт элем мен биринчи. Жакшы. Желектин алмашканына каршысыңбы, ою кандай? Желектин алмашканына каршымын. Желек эмне үчүн алмашты? Анткени нурлары кыйшак болду. Нурлары кыйшак болсо, какой-то бир мифтер бар. Тетиги өчөйүн деп кал, жаным койчу, мен жооп бере берейин. Нурлар кыйшак, ошон үчүн биз өнүкпөй калышыбыз мүмкүн. Нурларды түздөп койсок өнүгөбүз деген сыяктуу элдик легендаларга, элдик жанакындай бир нерселерге ишенип, типа өнүгүүнү желектин нуруна байлап койгон үчүн мен каршымын. Желек түз болобу, кыйшак болобу, түз болгон жаатта дагы, түз болгон учурда дагы анын плюстары, минустары. Башка айтканда, түз болсо бир нерсе түз болуп калат. Анан бир нерсе, мисалы, кылмыштуулук мынтип кыйшак эмес, түп-түз болуп, кылмыштуулук түзмө-түз көбөйөт. Зынакорлук түзмө-түз көбөйөт деп, анын дагы эме жактарын таап чыкса болот да. Мындай жаман жактарын да, ар бир нерсенин жаман жакшы жактары бар. Анан анын мамлекеттин өнүгүүсү, өзгөрүүсү жана башкалар ал символикалардан көз каранды эмес деп ойлойм дагы. Ал кандай болсо биз илгери эң биринчи кайсы желекти желбиретип, монтип төшүбүзгө каккылап чыксак, ошол боюнча калыш керек. Ал жерде жылан турабы, желмогуз турабы, ал биздин эң башында кабыл алынган жакшы бир нерсе менен, ой пикир менен кабыл алынган символика болгондон кийин ал калыш керек деп ойлойм. Анын мамлекеттин өзгөрүп өзгөрбөсү башкасы ал желектин нурунан, мамлекеттик бир нерселерден, жанакы кыймылсыз бир нерселерден көз каранды эмес деп ойлойм. Ошого каршымын. Жакшы. Кийинки суроо.
чоң энең жаныңда чоң энең жаныңда болсо эмне деп айтар элең? Чоң энем жанымда болсобу? Деп эле ыйла берсең жанакы эмелердей болуп. Чоң энем жанымда болсо эмне деп айтат элем? Ойлонуп атам, кыйын суроо да эми. Айта турган нерсе көп да. Сизди сагындым. Өлбөй эле койсоңуз болот эле деп деген сыяктуу нерсе. Кетпеңиз, калыңыз. Мени кечирип коюңуз деп айтмакмын. Жаштык кылып орой сүйлөсөм, жаштык кылып бир нерсе десем, кечирип коюңуз. Биз сизди чындап сагындык. Мен сизди көрсө чындап жакшы көрөт экем. Кадырыңызды билбептирмин деп айтмакмын. Кечирим сурамакмын, айтмакмын. Анан кучактап эч нерсе дебей эле жөн эле кучактап, ушинтип жытынан жыттап, ыңгайы келсе, ошол маалда оюма эмне суроо келсе ошону айтмакмын. Эң биринчи ошо кечирим сурамакмын. Кечирим сурамаксың. Ошо менин суроолорум бүттү. 10 суроо бүтүп калды уже эле. Мен өзүм суроолорумду берейин эми, ооба. Кезек менин суроолорума келди. Элистанды азыр бир жарга такайлычы. Кандай суроолор менен эме кылса болот экен? Жеңил желписинен баштайлы, коркутпай, үркүтпөй. Биринчи суроо. Канча жашта үйлөнгүң келет? Мындай, качан Кудай буйруса эмес, сен өзүңдүн оюңдагыны так айтышың керек. Могул жаш деп. Анан эмне үчүн ал жаш? Мындай эл болсо, мындай. Мен кармайм, сен кармайсың. Мейли сен. Кармалычы. Буюрса кийинки чыгарыштарда жанакындай микрофон алып, бири-бирибизге бербей сону сүйлөп калабыз. Азыр эми биринчи ушундай. Өзүңө такап сүйлөй бер жакка. 28 жаш деп айтам. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, университетти бүтүрүп, ошо өзүмдүн бир жолума мындай так түшүп калганда уже бардык өзүмдү билип, эмне каалайм, ошонун баарын билип уже бир мындай направлениеде кетип бараткан жашым 28 жаш болот го деп ойлойм. 28 жаштам үйлөнөм деп азырынча ойлоп атам, кийин кандай болот деп. Хорошо, кийинки суроо. Боложок жубайың кандай болушун каалайсың? Сүрөттөп бер. Характертерин, келбеттерин. Менин суроом кайра келиптир. Ооба, мен ушинтип даярдагам да негизи. Болочоктогу жубайым эме болуш керек? Жөнөкөй болсун. Мисалы азыр чакчакта, балжак, чайкага окшогон бир кыздар бар го. Андай эмес, мисалы жөнөкөй кыз. Сыйлаган, өзүн сыйлаган, мени сыйласын. Башка өзүн карап, өзүн тың алып жүргөн кыз болсо, ошондой кызды элестетем. Мындай кебетеси жагынан баары эле сулуу болгонун каалайт. Мисалы балдар кичине көзү менен өсөт дейт го. Меники деле ошондой да. Билбейм. Эми сен айткандай көзү биякта, ылдый жакта, мурду мындай эмес. Аккуратный, татынакай кыз деп элестетем. Ошондой болгонун каалайм. Чоң рахмат. 3-чү суроо. Өмүрүңдө алкоголь ичип көрдүң беле? Качан, канча жашта? Атам мындайлар кыска эле жооп берем. Өмүрүмдө алкоголь ооба ичкем, ичип көргөм. Канча жолу? Канча жашта, Канча жашта? Биринчи жолу ошону 11-класстын башында ичип көргөм. Башында. Эмне ичип көргөнсүз? Башында. Анда деген жанагы эме бар го. Банкалар. Эмне банка? Балтикабы, банка. Балтика деген. Билбейм мен. Балдар менен отуруп ошону ичкенбиз.
Ошо биринчи жолу ошондой болгон. Анан ичкенсиңби ичкенбесиңби? Айтпайм дебейсиң. Макул айтпай. Андан кийин деле секрет болсун давай. Секрет болсун. секрет болсун. Билишти болуш керек. Макул өзүң айт эми. Каалаган айт. Андан кийин да бир жолу ичкем. 11-ди бүткөндөн кийин. Эми билбейм, муну кимдер көрөт, баары көрүшү мүмкүн. Бирок 11-ди бүтүп атканда ошо балдар менен бирөөсү болуп кетип ичип көргөнбүз, ичкенбиз. Аябай деле вау, мондай эмес. Просто эле мындай банкалар бар го, ошондойлор, пивалар. Аты энең билеби? Билбейт? Билбейт. Билиши мүмкүн деп. Эмнеге? Көрбөңүз, апа өткөрүңүз десең. Бияктан да өткөрөр келеди. Азыр конечно жок. Азыр жок. Илгери болгондо эми кимде эле болбоду. Мындай ар бир жаш баланы деле өтсө керек. Мурда өтпөсө деле азыр деле өтүшү мүмкүн да. Ошол нерсе кызык болушу мүмкүн да. Кийинки суроо. Өмүрүңдө канча кыз менен сүйлөшүп көргөнсүң? Ай, ошону санап берейин. Эсимде жок десең. Унутулуп деле калды окшойт ар жактарды. Күндө бир кыз менен сүйлөшүп элем деп койсо. Канча санап берейин эми? Колдорумда чайын деп. Сен да колуң ач десең. Сен да жардам бер. Эсептей бер. Так. Же калькулятор бар, эсептеп турайын. Мындай сүйлөшкөн, мындай прям девушка болуп сүйлөшкөн кыздардан төртөө болсо керек. Төртөө болсо керек. Ооба. Мектеп убагында баары. О, баары ушул күнгө чейин. Ушул күнгө чейин. Сен мектеп убагында сурадыңбы? Жок, айырмасы жок, ушул күнгө чейин. Ушул күнгө чейин эми төртөө. Кийинки суроо. Азыр сүйлөшкөн кызың барбы? Так айт мага, алдаба. Азыр сүйлөшкөн кыз. Азыр сүйлөшкөн кызым жок. 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 Эч ким менен сүйлөшпөйсүң азыр. Жок, девушка эч ким менен сүйлөшпөйм. Мурунку сүйлөшкөн кыздар менен да жазышпайсың. Мен мурунку сүйлөшкөн кыздар менен иногда жазышып калам, бирок азыр сүйлөшпөйм. Девушка болуп, ой, мындай сүйлөшпөйм. Сүйлөшпөйсүң. Мурун сүйлөштүң эле, азыр бывшияларың менен жазышып турасың ба? Ооба, бывшия менен жазышып турам. Жазышып турасың. Катуураак айт, угулбай калат. Жазышып турам, ооба. Нече марта жазасың дейбит. Тамаша. Азыр Элстандын жүрөгү бош экен. Калоочулар келсе болот деген бул сөз, Элстан ушул жерде бир нерсе жашырды окшойт. 6-чы суроо. Эч кимге айтпаган бир секретиң. Типа азыр биринчи жолу ачып атышың керек да ошону. Мындан мурун эч кимге айткан эмессиң. Азыр биринчи жолу ачык болуш керек. Мындан мурун да эч кимге айтпаган секрет азыр айтамбы? Азыр айтышың керек. Ошо секрет деген неге секрет бойдон калыш керек? Жок, биздин оюбуздун шарты ошондой, айтышың керек. Беле. Не секрет бар? Секрет. Ушуну секретим деле жок аябай катка. Ойлонуп көр жакшылап, может чыгып калат. Мурда кылып койгон бир нерселерим бар, ошолорду айтпай эле жүргөндүрмүн. Айтчы ошо. Ошону айтайын. Айтчы. Азыр айта берейин. Кайсынысын айтам деп элек? Секретим деле жок эми. Макул. Жок экен. Айтпай эле койчу, секрет бойдон эле калсынчы. Макул эми. Аябай эме болуп кетет. 7-чи суроо. Айына канча акча коротосуң? Орточо эсеп менен, так билбесең, орточо эсеп менен. Мен так билем. Айтчы. Айына канча акча коротом, ошону так билем мен дейт. Сом менен айтканда 10 000 сом. 10 000 сом. Айына. 10 000 сом, ооба, өзүм коротом. Бирок эми чисто бул өзүмдүн мисалы чөнтөгүмөн кеткен да. Өзүм каржылаган акча 10 000 сом. Башка жактан алып короткон акчаларым бар. Аларды эсептебегенде. Алар баарын эсептесем аябай көп акча чыгып кетет. Түшүнүктүү. 8-чи суроо. Гейлерге жана лесбиянкаларга кандай карайсың? Оюң кандай алар боюнча? Туура кылып атабы, туура эмеспи?
Эми негизи оюм туура эмес, конечно, туура эмес кылып атат. Жаман эле карайм аларга. Бирок эми ар бир адам ар башкача да, мисалы. Ар бир адамдын ойлонгону, мисалы, бирөөсүлөр жактырып жактырбагандары ар бир адамдын кыздын өзүнө байланыштуу болот да. Мисалы, ар бир адам ар башкача. Мен өзүм жаман карайм, бирок Өзүнүн тандоосу деп билесиз. өзүнүн тандоосу болгон. Хорошо. 9-нчу суроо. Өмүрүңдө тамеки чегип көрдүң беле? Же чегесиңби азыркы күндө дагы? Өмүрүмдө чегип көргөм, бирок азыр чекпейм. Качан чегип көрдүң эле? Кайсы күнү акыркы жолу качан чегиптиң? Акыркы жолу деп мектеп учурунда. Мышык дагы келди, чатып болуп коркпогун. Мектеп учурунда тип балдар менен чегип көргөмүз. Эң акыркы суроо, жакшынакай суроо менен бүтүрөйүн. Кумириң ким? Кимге окшош болгуң келет? Же болбосо мисалы ийгилик жолунда кимдин жолун жолдоп, ким сыяктуу инсан болгуң келет? Азыр бизнесмен адамдарды карайм. Ким башка? Мага ат керек. Еще бир эле адамдын аты керек. Мисалы Кыргызстандагын айтсам, мисалы Салымбеков Аскар. Ошону карайсың. Ошону карайм. Мисалы ошондой бир бизнестин аягы китептери менен жазылып бүтүп, бир ишти башарып аткарып, ошондон кийин китеп жазылып, ошондой адамдар бар азыр толтура, ошолорду карайм, ошондой бизнесмен адамдарды. Аскар Салымбеков. Аскар Салымбеков. Жакшы. Мына достор, бизден ошону менен биздин бири-бирибизге рандомдук суроолор деген бөлүмүбүз бүттү. Бири-бирибизге ойго келген ар кандай суроолорду бердик. Жана чын жооп бердик деп ойлойбуз. Ошону менен биздин бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды достор. Бүгүн жөн эле деген берүү десем болобу, видео десем болобу, эстеликпи, кыскасы жөн эле биз сүйлөштүк, оюбузга келген нерселерди айттык. Элистан башында мындай толкунданып, мындай эреже менен мышык жүрөт айтат бол, эреже менен жүргөн аракет кылып атты эле. Азыр болсо акыркы эме чачтарында так сүйлөп, мынтип өзүн кенен сезип, деп мынтип өзүнүн рамкаларынан чыгып, мынтип сүйлөп баштады. Ошону байкадым. Анан ошо мышык дагы биздин айланабызда тегегенип жүрөт, бизди коркутуп. Кийинки чыгарылышта дагы мүмкүн, эгер дагы илхамыбыз келип калса, Элистан мырза дагы мырза дейм да, Элистан дагы бошоп калса, дагы бир башка оюбузга келген дагы коногубузду чакырып, өзү жөнүндө тааныштырып, суроолорду берип, андан дагы рандомный суроолорду сурап, маек кылабыз деп ойлоп атам. Буюрса буларды 10 жылдан кийин да көрүп калабыз. Ошо биз Элистанга айттым да, бул кандай маек деп сурады да, мен айттым, бул атайын бир рекламалык максатта, бизнес максатында эмес, жөн эле эстелик үчүн. Мисалы биз эртең бат эле убакыт өтөт дегенде 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, картаябыз. Мүмкүн муну интернетке сактап койсок, интернетте сакталса, кийин улгайып калганда өзүбүздү көрүп, өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү көрүп, алдыга умтулган максаттарыбызды, амбицияларыбызды көрүп, ушундай болгон экен деп өзүбүздүн бала чакаларыбызга көрсөтүп, же мен ошол жашыгымда, студент маалымда ушундай болгом деген сыяктуу бир эстелик үчүн бир нерсе калсын биздин студенттик күндөрүбүздөн. Жөн эле асманга монтип агым менен кошулуп агып кете бербесин деген максатта ушундай бир нерсе кылдым. Анан мындай ой дагы айттым башында. Эмне үчүн интервьюну, подкастты ийгиликтүү, аты чыккан, популярдуу адам менен бериш керек? Бизге окшош жөнөкөй студенттер, жөнөкөй эле адамдар маектешип, аны интернетке бөлүшүп, элдер деле жөнөкөй эле адамдардын арасында жөнөкөй пикирлерди, жөнөкөй ой толгоолорду укса болобу деп деген сыяктуу ойлор менен дагы бул подкасттар, бул берүүлөр келип отурат. Ошо буюрса кийинки чыгарышта дагы кызыктуу конокторубуз болот деп ойлойм. Азыр микрофонду Элистанга берип жыйынтыктайлы. Элистанда айта турган, дей турган нелери бар экенин көрөлү.
ошо эгер кимде ким ушу аягына чейин кызыгып көргөндөр болсо, көргөндөрүңөргө рахмат. Марлинге да чоң рахмат, ушинтип аракеттенип ушундай подкасттарды алып, ар кимдин ой пикирин угуп, ар кандай темаларды ортого салып сүйлөшүп, ушинтип кылып жүргөнүнө да Марлинге да чоң рахмат. Марленге да кааларым алдыда да жакшы ийгиликтерди жеткир, багындыр. Ошол менен жыйынтыктайм.